Урматтуу телекөрүүчүлөр, эфирде актуалдуу маек көрсөтүүсүнүн кезектеги чыгарылышы студияда Бурмагүл Чабдарова. Саламатсыздарбы? Алгач биздин студияда коноктор менен тааныштырып кетейин. Энергетика министрлигине караштуу отун энергетикалык комплексин жөнгө салуу боюнча департаментинин жетекчисинин орун басары Далбаев Нурбек Мукамбетович, ошондой эле биздин студияда Кыргыз улуттук электр тармактары ишканасынын электр энергияны сатуу башкармалыгынын башчысы Орозбаев Исабек Абдысаттарович. Биздин студияга кош келипсиздер. Белгилүү болгондой, Кыргызстанда 2025-2030 жылдарга электр энергиясына болгон орто мөөнөттүү тарифтик саясатынын жаңы токтом долбоору даярдалып, бүгүнкү күндө коомдук талкууга алынган. Мына ушул тариф саясатына киргизилип жаткан өзгөртүүлөр тууралуу мындай карапайым калкка маалымат берүү үчүн биз сиздерди студияга чакырдык. Алгач Нурбек Мукамбетович, деги эле ушул багытта мына бүгүн Талас областына болгон иш сапарыңыздар тууралуу, келген максат пландарыңыздар тууралуу бир телекөрүүчүлөргө алгач маалымат бере кетсеңиз. Рахмат, саламатсыздарбы? Бүгүнкү күндө биздин 3 күндөн бери ошо Талас областында иш сапарыбыз менен жүрөбүз. Эң алгачкы биздин максатыбыз ошо элибизге туура бир маалымат берип, ошо түшүндүрмө иш сапар түшүндүрмө иш-чаралар үчүн ар бир жергиликтүү мындай райондорго, алардын ошо жергиликтүү бийликтердин өкүлдөрүнө, активдерине, айыл өкмөттөрдүн өкүлдөрүнө ушундай иш-чараларды 3 күндөн бери жүргүзүп жүрөбүз. Эң эле биринчи максаты ошо бүгүнкү жаңы сиз айтып кеткендей орто мөөнөттүк тарифтик саясаттын өзгөрүшүн мазмуну, анан кийин эң мындай жанагындай эң алгачкы мындай өзгөрүүлөрдү айтып кетсек. Бүгүнкү күндө өзүңүзгө белгилүү болгондой эле ошо орто мөөнөттүк тарифтик саясат акыркы жолу ошо 21-25 жылдары кабыл алынган. Бирок 22 жылы өзгөртүү киргизип, тарифтер жогорулаган. Ошондо буга чейинки тариф негизи Кыргызстан боюнча 8 жылдан бери өзгөргөн эмес да. Ошондо баарыңыз эсиңизде бар, ошо калк үчүн БТВ абонент деп коебуз биз энергетиктер. Ошо калк үчүн БТВ абонентибизге биздин тарифибиз 77 тыйын түзчү. Ошондо эң эле алгачкы биздин өзгөрүшү 23 тыйынга болуп 1 сомго жогорулаган. Ал эми бүгүнкү күндө ошол биздин өзүбүздүн прогнозторубуз, эсептеп чыккан цифраларыбыз тилекке каршы ушул мындай көрүнүштүү мындай алдыга жылган показательдер болбой калды. Ошол себептен биз ушу жаңы орто мөөнөттүк тарифтик саясаттын ичинде, жаңы долбоордун ичинде дагы биз мындай өзгөртүүлөрдү киргизип жатабыз. Эми ушу долбоорубуз ишке ашса, майдан баштап, ушу 25 жылдын майынан баштап калк үчүн БТВ абонентибизге дагы бир 26 тыйынга жогорулуу күтүлүп турат. Бул ошо БТВ абонентибиз калк үчүн 1 сом 37 тыйынга түзөт. Бүгүнкү күндө ошо кардарыбыз үчүн БТВ абонентибиз тарифибиз 1 сом 11 тыйын. Ошондо 26 тыйынга жогорулайт. Ал жалпы ошо энергия системага кошумча киреше 2,3 миллиард сом түзөт. Бирок айтып кеткен бир эмебиз бар. Биз жылдан жылга, жыл сайын эле ошо энергия тармагыбыз биздики дефицитный да. Жыл сайын дефицит менен чыгабыз. Анткени биздин акыркы жылдары өзүбүз өндүрүлгөн электр энергиябыз, объемубуз жалпысынан өзүбүздүн жалпы Кыргыз элибизге өзүбүз өндүрүлгөн генерация кылган электр энергиябыз камсыз кыла албай жатабыз. Ошондуктан биз импорт алганга мажбур болуп жатабыз. Эми цифраларга токтолсок, ошо бир 24 жылдын аягында биз бир жылдын ичинде 4 миллиард киловатт саат импорт алганга мажбур болдук. Ошондуктан себестоимость деп коет, ар бир товардын өзүнүн наркысы бар. Ошо электр энергиянын да өз наркысы 24 жылы 2 сом 72 тыйын түздү. Ошо бүт ошо себепкерлер болуп, биз бүгүнкү ошо жаңы орто мөөнөттүк тарифтик саясатына ушундай жогорулоого мажбур болуп атабыз. Албетте, баягы электр энергиясына болгон тариф саясаты боюнча сөз кылганда, бул биринчи кезекте ошо керектөөчүлөрдү тынчын алат да. Анан
Исабек Абдысаттарович, ушул керектөөчүлөрдүн жалпы өлкө аймагында керектөөчүлөрдүн абалына токтоло кетсеңиз да, жалпы саны, ошол эле мезгилде электр энергиянын керектөө көлөмү тууралуу маалымат берсеңиз. Саламатсыздар да бир жолу. Мен кыскача Кыргызстан улуттук электр тармактар ишканасында канча кардалар тейлөнөт ошол боюнча айтып кетсем. Бүгүнкү күнгө Кыргызстан боюнча 1 миллион 585 миң кардарыбыз бар. Анын ичинен 1 миллион 472 миң кардарыбыз бул калк катмарындагы кардарлар, орусча айтканда бытовые потребители, бытовой. 112 миң 168 кардарыбыз бул калк эмес кардарларга кирет. Калк эмес кардалардын ичинен өзүнүн категориясы боюнча бөлүнөт. Мисалы, өндүрүш жагында иштегендер бизде 10 миң 133 кардарыбыз бар. Айыл чарба жагында иштегендер 4 миң 786 кардарыбыз бар. Бюджет кардарларыбыз бул 3 миң 785 кардар. Андан кийин коммерческий кардарлар бар. Бул прочие деген эң көп санды түскөн ушул кардарларыбыз болуп эсептелет. Алардын саны 93 миң 464 кардарыбыз бар. Баарыбызга белгилүү мына калк кардардын ичинде дагы биздин өзгөчө кардарлар бар. Башка өзүнчө тариф менен эсептелген. Бул деген социально ориентирован тариф менен эсептелгендер бар. Анын ичинен биздин 63 миң 500 кардарыбыз үй бүлө көмөк тариф менен эсептелет. Аны баарыбызга белгилүү 700 киловатты азыркы учурда 56 тыйындан төлөйт. Бул самый эң ылдый тариф болуп эсептелет Кыргызстанда. Экинчиси толуу аймакта жашаган кардарларыбыз бар. Это орусча айтканда высокогорник деген кардарларыбыз. Алардын саны 185 миң кардар түшөт. Алар ограничениясы жок. 1 сом 11 тыйындан төлөйт. Калган кардарларыбыз бардыгы бирдей азыркы тарифтик саясаты менен 1 сом 11 тыйын, калганы 2 сом 36 тыйындан төлөйт. Керектөөнүн көлөмү боюнча да айта аласызбы? Көлөмү боюнча мисалы керектөөчүлөр жалпы Кыргызстан улуттук электр тармактары ишканасы жалпысынан бизде айтылат, квитанцияда берилген көлөм боюнча 12 миллиард 600 миллион киловатт саат сатабыз. Бир жыл. Бир жылдын ичинде. Анын ичинен калк категориясына кардарларыбыз 7 миллиард 800 миллионуну калк кардарлары салат. Ошондой эле калк эмес кардарларыбыз 4 миллиард 800 миллион киловаттыны калк эмес кардар алат. Бул процентный соотношениесин алганда 62% колдонууну калк кардарлар колдонот. Калган 38%-ны калк эмес кардарлар колдонот. Андан сырткары биз бүгүнкү күндө баарыга белгилүү мындай өтө активно жүрүп жатат. Биз акылдуу эсептегичтерди Кыргызстан боюнча орнотуу боюнча иш жүрүп атат. Кыргызстан улуттук электр тармактары 2025 жылга эле 2500 миң электр эсептегичтерине Дүйнөлүк банктан каржылабыз менен алынып жатат. Анын ичинде бир айдан ашты, уже элдерге коюла баштады. Айта кетчү нерсе, Талас ПЭС боюнча, Талас облусу боюнча буюрса 2025 жылы бүткүл калк кардарлары 100% акылдуу эсептегичтер менен камсыз болот деп ойлойбуз. Биз уже планда бар, счетчиктер эсептегичтерибиз даяр келип жатат. Андан сырткары биз ЭБР банк реконструкция и развитие деген бар. Ошолдон 130 миң счетчик кошумча алабыз. Анан Дүйнөлүк банктын каржылоосу менен бизден эконом кылган акчабыз бар. 500 миң счетчикден эконом болгонго биз кайра үстүнө 400 миң счетчик кайра сатып алабыз. Аны менен 2026-27 жылга чейин Кыргызстан боюнча акылдуу эсептегичтер менен 100% толук камсыз болот деп ойлойбуз. Нурбек Мукамбетович, мына жогоруда айтып атасыз, өзүбүздө Кыргызстанда өндүрүлгөн электр энергиясынын өздүк наркы бүгүнкү күндө өзүн өзү актабай жатат депчи. Тариф саясатына киргизилип жаткан өзгөртүүлөрдүн дагы башкы себеби ушунда болуп жатабы? Биринчиден эң биринчи максаты ошол себеп боюнча, сиз айтып кеткендей эле биздин өзүбүз өндүрүлгөн генерация кылган объемубуз жалпы өзүбүз өлкөбүзгө жетпей жаткандыгынан
биз ошо импорт алганга туура келет атат. Ошол себептен анын ичинен факторлор көп. Бир эле ошо биринчиден ошо биздин өзүбүздүн өндүрүлгөн генерацияланган объемубуз. Экинчиден мына Исабек Асатович айтып кеткендей мындай спецификалар бар да. Эми мындай токтолсок точно мындай эмелерге 62% бул өнөр жай коомдук керектүүчүлөр да. Эми башка конушу мамлекеттерге же болбосо өнүккөн экономика өнүккөн мамлекеттерге салыштырмалуу алсак, алардын ал акыбалы бир аз башкача да. Анткени ал мамлекеттерде бытовой калк потреблениясы абоненттердин азыраак 20-30% түзөт. Ал эми өнөр жай, коммерциялык ошондой топтордун объему көрсөткүчтөрү наоборот жогору да. Ошондуктан алардын тарифи да жогору и бул прямолинейно ошо бытовой абоненттин тарифин төмөн кылганга себептин бири да. А биздин бүгүнкү күнгө фактически ошо данныйлар таянсак, биздики канчалык биз башка калк эмес өнөр жай же болбосо там энергия көп талап кылган өнөр жайдыкы топтордун тарифтерин биз канчалык жогорусак деле бул общий жанагындай биздин чыгашыбызды жаппай жатат. Анткени мына айтып кеткендей 62-65%га чейин жылдан жылга биздики өзүбүздүн калктын потреблениясы өсүп жатат. Ошондуктан калктын өзүңүз белгилүү болгондой эле ошо бытовой абоненттин бүгүнкү күндө тарифи ошо 1 сом 11 тыйын. Ал эми жана 2 сом 72 тыйын өз наркысы 1 киловатт электр энергияны айтып кеткен себеби ошондо айырмасы абдан эле чоң болуп атат да. Эми бүт топторду биз топтогондо эсептеп орточо тариф эсептеп 24-жылдын фактически орточо отпускной цена деп коет биз энергетиктерде. Отпускной тарифибиз биздики 2 сом 14 тыйын түздү да. Эми ошол 2 сом 14-тин ичинде бүт кардарлар бар да. Бул калкы да бар, жанагындай өнөр жайы да бар, бюджеттик ишканалар, бюджеттик абоненттер да бар. Ошонун баары кошкондо средний отпускной тариф 2 сом 14 тыйын түздү. Ал эми өз наркысы ошо 2 сом 72 тыйын чыкты. Ошонун айырмасы бул дефицит болуп атат. Эми ошо мен жана өйдө айтып кеткендей эле ошо 8,1 миллиард сом бул 24-жылдын эле дефицити. Ошондуктан биз ушундай чоң бир мындай өзүбүзгө талап коюп, ошо жаңы ошо иштеп чыккан долбоордун ичинде баары ишке ашса, буюрса 30-жылга чейин биз энергетиктер өзүбүз ушундай бир өзүбүзгө бир максат коюп атабыз. 30-жылга биз ошо 1 киловатт электр энергиянын өндүрүшүнүн өз наркысына чыгабыз деген. Анткени антпесек да болбойт. Бүгүнкү күндө эми баарына эле белгилүү жергиликтүү ошо ар бир областтарда ошо ар бир энергооборудование деп коет, ошо ар бир трансформаторлор болобу, зымдар болобу, алардын деле өзүнүн мындай срок эксплуатационный срогу бар. Алардын деле учуру келип калды. Союз учурдан бери калган канча каражаттар эмелерибиз, энергооборудованияларыбыз толук кандуу мындай же ремонтко кыла албайбыз, же болбосо аларды кээ бир жерлерде такыр эле ремонтко уже алмаштырууга муктаж болуп, анын айланып такалып, ошо финансирование акча жоктугунан кайта толук кандуу ошо учурларында алмашылбай калат, же болбосо толук ремонт кыла албайбыз. Ошондуктан бүгүнкү күндө уже тариф саясатын өзгөртпөсөк болбойт. Нурбек мырза, мына жогоруда айтып атасыздар, албетте тариф саясатына өзгөртүүлөрдү киргизүүгө бир канча себеп бар. Жогоруда белгиледиңиз, ошол баягы керектөөнүн бүгүнкү күндө ошол баягы турмуш тиричиликке же болбосо калкка болгон керектөөнүн тарифине киргизилген өзгөртүүлөр тууралуу маалымат бердиңиз да. Анан жалпы ошол эле багытта тариф өзгөрөбү же жалпы өзгөрүүлөргө дуушар болобу? Жакшы суроо, туп-туура. Жок, бир эле калк үчүн эле калк топтун эле тарифи өзгөрүлбөйт. Мен ошо керектүүчүлөрдүн топторуна токтолсом, бүгүнкү действующий мына среднесрочный тарифная политика деп коебуз биз. Действующий ошо биздин ССТПде 15 топ болчу. Эми биз бүгүнкү күндө жаңы долбоордун ичинде биз ошолордун баарын кыскартып 15 топтон 7 топ эле кылдык да. Кылган себебибиз ошо бүт максималдуу баары прозрачный болсун деп, анан кийин ошо
кесиптешибиз ошо саналып эсептеп чыккан, коюп чыккан ошо тарифтердин саны да башаламан болбостуктан, анан кийин биздин жанагындай жеке ишмерлерге жеңилдик болсун деп биз ошо 15 топтон 7 эле топ кылдык. Эми ар бир топко токтосок, ар бир топ сөзсүз бүгүнкү долбоордо ар бир топ өзүнчө да жогорулайт. Бирок алардын жогорусу прямой инфляцияга байланыштуу да. Ал эми ошо калк үчүн калк топтун тарифи бул инфляцияга байланыш эмес. Бул биздин ошо 5 жылдык өзүбүздүн программабыздын ичиндеги эсептеп чыккан суммасы чыкты да. Анткени элдерде суроо жаралышы мүмкүн да, эмнеге 26 тыйын депчи, эмнеге 15 мез же болбосо эмнеге 35 мез депчи. Ошо биздин 5 жылга бөлгөн цифрабыз ошо 26 тыйын түздү. Ал эми мындан ары ошо 26-дан 30-жылга чейин ошо калк топторуна болжолдоп бир 20% тегерегинде жогору болот. Бул эмнени билдирет? Ошо жыл сайын ошо бир эле 25-жыл эле бир эле көтөрүлүү эле ошо менен токтоп калбайт. Элибизде ошону туура түшүнүш керек. Анткени жыл сайын ошо калк топторуна акырындап пайтапна кандайдыр бир өлчөмдө ошо бир 20% негизинде ошо ар бир жылдын аягында биз эсептеп чыгабыз. По итогам года деп коет. Эми ошо биз по итогам года бүт өзүбүздүн кирешебизди, чыгашабызды баарын эсептеп эметкенден кийин биз ошо болжолдоп бир 20% тегерегинде жогору болот. Исабек Абдысаттарович, албетте баягы калктын керектөөчүлөрдүн укугу деген да жагдай бар да. Мисалы үчүн ошол эле электр энергиясы менен үзгүлтүксүз камсыз кылууда өзүңүз айткан акылдуу эсептегичтер орнотулуп жатат бүгүн. Деги эле керектөөчүлөрдүн муктаждыгын чыңдоодогу аракеттери кандай болуп жатат улуттук электр тармактар ишканасында? Рахмат сурооңузга. Бул электр энергиясын сатуу ишмердүүлүгүн санариптештирүү жана автоматташтыруу алкагында 2023 жылдан баштап биз Мойсвет деген тиркемени киргизгенбиз. Бүгүнкү күндө Мойсвет тиркеме менен колдонгондун саны Кыргызстан боюнча 3 миллиондон ашты. Бул суроо жаралышы мүмкүн, эмнеге 1,5 миллион кардар болсо 3 миллион ашып кетти деген. Эмне дегенде тиркеменин колдонуучулары бир үйдөн экөө, үчөө колдонушу мүмкүн. Өздөрүнүн көзөмөл кылып турганга, өзүнүн жаккан электр энергияны кандай десем, кичине экономдогонго өтө пайдасын тийгизип атат. Мисалы, кардарлардын саны боюнча биз айтып кетсек, мисалы чүй эти боюнча бизде 278 000 кардарыбыз бар. Бишкек эти боюнча, эти деген электр тармактар ишканасы болуп кыскартылган аббревиатура, 259 кардарыбыз бар. Жалал Абадта 236 000 кардарыбыз бар. Баткенде 115 000 кардарыбыз бар. Таластын этисинде 51 000 калк кардарыбыз бар. 51 432. Ош эти боюнча 330 000 кардарыбыз бар. Нарын эти боюнча 61 000, Ийгиз көл боюнча 117 000 кардарыбыз бар. Жана жогоруда айтып кеткендей мен эң аз кардарыбыз бул Талас СПСинде болуп эсептелет. Ошон үчүн быйыл биз 2025 жылдын алкагында биз ойлоп атабыз Талас этини, Нарын этини, анан жана Ысык көл этини толук акылдуу эсептегичтер менен орнотулуп бүтүрөт. 2027 жылда кайра айтылып кетсин, 2027 жылда уже бардык Кыргызстан боюнча толук камтылат счетчиктер. Эми бүгүнкү күндө тиркеме боюнча да бир кыска маалымат берип кетсем, тиркеме боюнча биз мобильный группаларыбыз бар. Азыр акылдуу эсептегичтер орнотулган жерде, то есть акылдуу эсептегичтер орнотулган жерде мобильный группаларыбыз бар. Ал жерде да мындай кыскартуу, мындай оптимизациялоо жумушу жүрүп атат. Кыргызстан боюнча айтып кетсек, мисалы Кыргызстан боюнча бүгүнкү күндө 168 инспекторубуз кыскартылды. Бул деген бюджетке, өзүбүздүн бюджетибизге пайдасы келтирип атат. Ошондой бара-бара биз кыскартып, бул жумушубузду оптимизация кылып,
кардаларга кандай десем мындай удобный болуш үчүн баардык иш-чараларды жаңы технологияларды алып келип иштөө жагында жүрөбүз азыр. Нурбек Мукамбетович, албетте энергетика секторуна мындай бир көңүл буруп көйгөйлөрдү алдын алуу жагдайын эске албасак, бул келечекте мындай бир көйгөй жарата турган өтө актуалдуу маселе. Ошол эле мезгилде мамлекеттик ошо энергетика тармагындагы мамлекеттик саясатта бүгүн абдан мындай бир жигердүү ишке ашып жатат да, чакан ГЭСтер курулуп атат, ири ГЭСтер курулуп атат, бир калкты ошол эле мамлекеттик электр энергиясы менен кандайдыр бир деңгээлде өзгүлтүксүз, жетиштүү деңгээлде камсыз кылуу боюнча. Ошол эле учурда өзүңүз жогоруда белгилеп жаткан энерго чыгымдар боюнча бүгүнкү күндө мына жогоруда Исабек Абсатарович да белгилеп кетти, ошо ар бир аймактын баягы керектөөдөгү айырмачылыктары, ошол айырмачылыктар ошол энерго чыгымдарга да өз таасирин тийгизеби? Ошол эле аймактарда энергетикалык системаны кармап турууда же болбосо ал жактагы баягы жаңыланууга кадам таштоого же болбосо көйгөйлөрдү алдын алууда кандай бир маселелер жаралат? Рахмат. Эң жакшы суроо. Туп-туура эң эле мындай таасири түптөн түз. Анткени биз өз учурунда ошо жергиликтүү ар бир кайсы аймактарда бул бизде энергетиктерде технические потери деген термин бар. Ошо технические потеряларды төмөн кылыш үчүн биз учурунда сөзсүз ошо плановый предупредительный ремонтторду кылыш керекпиз. Ошо ар бир кайсы бир маселе жараткан оборудованияларды карап учурунда толук кандуу ремонт иштерин жасаш керекпиз. Кээ бир жерлерде такыр эле ремонтко жараксыз болсо, аларды жаңылаш керекпиз. Эми ошолордун баары түзмө-түз ошондой таасир берет. Ошолордун баарын кылыш үчүн кайта эле бизге ошо каражат жетишпестик болгондуктан ошо энергетиктер жыл сайын ошо мындай айтканда, эми жалпак тил менен айтканда, тяпка майлап шыбап эптеп бир колдон келишинче өздөрүнүн финансированиясына, бюджетине караштуу ремонтторун кылышат, сөзсүз. Эми бул анан да жана дефицит, эмнеге ушул потерялар көбөйүп атат, анан дефицит эмне себептен болуп атат деп суроолорда, жарандарда жарашы мүмкүн. Эми биз цифрлар менен тактап айтып кетсек, эми акыркы эле муну электр энергиясынын керектөө динамикасы жылдан жылга өсүп баратат да. Кескин өсүп баратат. Эми муну акыркы 10 жылдын ичинде 14-жылдан баштап 24-жылда биздики 3,6 миллиард киловатт электр энергиясын биз көбөйдү да. Эми акыркы жылды эле айтсак, мына 23 менен 24-түн айырмасы 23-түн жылында 15,4 миллиард киловатт саатка көбөйсө, 24-жылы 16,7 миллиард киловатт электр энергия көбөйдү. Бул эмнени белгилейт? Бул жыл сайын биздин ошо кардарларыбыз көбүрөөк электр энергияны камсыз колдонуп жатышат да. Ошол себептен биз өзүбүздүн өндүрүлгөн, генерация кылган объем электрической энергия өзүбүзгө жетишпестик болуп атат. Ошого байланыштуу анан биз ошо импортко алабыз. Өз учурунда своевременно жанагындай ремонттор же болбосо жаңылашуу болбогондуктан технический потерялар көбөйөт. Ошол бүт критерийлердин баарын топтоп чыкканда биздин ушундай өз наркысы чоң болуп атат. Электр энергиясын сатууда Исабек Абсатарович, мындай бир электр энергиясына болгон төлөмдөрдү жүгүртүүдө мурдагыдай көйгөйлөр бүгүнкү күндө жок да. Өзүңүз айткандай жаңыча мамиле, кардарлардын муктаждыктарын канагаттандырууда жаңыча сиздер тарабынан жүргүзүлүп жаткан жаңыча кадамдар бул көйгөйдү алдын алууга, кандайдыр бир деңгээлде жоюуга өбөлгө болду окшойт да. Бүгүнкү күндө ошол мына жогоруда белгиленгендей ошол эле техникалык чыгымдардан, техникалык коромжодон сырткары баягы дебитордук карыздар деп коебуз, баягы керектөөдөгү карыздардын өлчөмү мурдагыдай көйгөй жаратпайбы? Мындай бир керектөөчүлөрдүн электр энергиясына болгон төлөмдөрүнө мамиле өзгөрдүбү? Ооба, бул мындай айтсак болот да, түп тамыры менен өзгөрдү бул.
Мисалы бизде Бишкек шаарында 2013-2014 жылы башталган акылдуу эсептегичтер орнотуу. 2015 жылы акылдуу эсептегичтер толук орнотулуп бүтүп, Бишкек шаарында дебитордук карыздар акыркы 3 айлык, бизде 3 айлык, 6 айлык, ана 6 айдан өйдө карыздар болуп бөлүнөт. Ошо 3 айлык карыздар 100% чогултулду. Бул деген азыркы билесиңер, акылдуу эсептегич карызыңыз болсо 5 күндүк мөөнөт бар. 5 күндүк мөөнөттөн кийин банковский 5 күндүк мөөнөттөн өткөндөн кийин автоматически өчүрөт. Өчүргөндөн кийин акчаңызды төлөгөндөн кийин, карызыңызды төлөгөндөн кийин анан автоматтык түрдө алып күйөтөбүз. Кыргызстан боюнча биз бир гана дебитордук карыздардан биз мындай ылдый болгон жок. Бизде баягы жоготуулар деп коет. Ар бир коюлган умный счетчик коюлган райондордо бизде мисалы Бишкек шаары боюнча бизде 6%ке чейин түштү жоготуулар. 6-дан 8%ке чейин түштү. Биз Нарынга 2023 жылы Нарын шаарына койдук. Нарын шаарында алдагы 6%ке түштү. Каракол шаарында 3-4%ке түштү. Ар бир жерде айта турган нерсе, ар бир жеринде акылдуу счетчиктер коюлган жерде биринчиден дебитордук карыздар өтө кескин азаят. Экинчиден жоготуулар өтө азаят. Биздин сеттерге нагрузка азаят, көмөкчөрдүндөр нагрузкасы азаят. Ошондой эле кечээ биз элдерди кыдырып жүргөндө суроолор болду. Бизде светтин напряжение өтө ылдый деген бир көйгөйлөрдү айтты. Ошондой көйгөйлөр түп тамыры менен жоголот деген ишенимибиз бар. Эмнеге дегенде культура потребления деген бар да, элдечи. Вот культура потребления өзгөрөт. Ошондо автоматтык түрдө өчө баштаганда элдин өзү эле ошо культурасына көрсөтүп, мисалы бир тефалин өчүрүп же электр жылыткычын өчүрүп, өздөрү потреблениени контроль кыла баштайт экен. Биз ошону байкадык. Кыргызстандын бүткүл сеттерине да өтө оордук келбей, өтө жеңилдик болот деген ойдо койдуруп атабыз азыр. Ушу жоготуулар боюнча маалымат берип кетсеңиз да, деги эле биздин кардарлар тарабынан болобу, же болбосо ошол эле ишканалар тарабынан жоготуулардын бүгүнкү күндөгү абалы? Жакшы суроо болду. Ооба, Кыргызстан улуттук электр тармактары боюнча мен кыскача жоготуулар боюнча, дебитордук карыздар боюнча бир кыска маалымат берип кетсем. Биз бүгүнкү учурда жоготууларыбыз 11,67% түстү. Бул өткөнкү нормативден 0,08%ке биз ылдыйлаттык. Бул эмне болгон жоготуулар? Бул техникалык жоготуулар. Ар бир бул закон физики. Электр энергияны электростанциядан жеткирүү, ар бир кардарга жеткирүүдө, чубалгыларда, көмөкчөрдөндө өзү естественно техникалык жоготуулар болот. Ошо жоготуулардын санын эмнегеден азаят? Бул деген реконструкция болгондо, көмөкчөрдөн алмашканда, линиянын сечениялары бар алмашканда, жаңыртылганда жоготуулар естественно азаят. Электр энергия чогулткан акчанын көлөмү быйылкы 24 жылдын бир жылдын көлөмү 24 миллиард 592 миллионду түстү. Биз үнөмдө 105%ке бизге план коюлат, канча дебитордук карыз жогуш керек. 105%ке биз Кыргыздык улуттук электр тармактар ишканасы ошо 101%ке аткардык деп айткым келет да. Нурбек Мукамбетович, жогорудагы белгиленген тариф саясатына байланыштуу ушул калк категориясындагы электр энергиясына болгон төлөм мындай акчалай түрдө карапайым калкка түшүнүктүү болсун, кандай жогорулайт? Ошол боюнча маалымат берсеңиз. Туура, эми баарыбызга тиешелүү бул ошо категория бытовых население деп коет. Эми бүгүнкү күндө тарифибиз 1 сом 11 тыйын. Эми жаңы долбоорубуз ишке ашса 1 сом 37 тыйын болот деп өйдө айтып кеттим эле. Эми бул канчалык акча каражатта кандай айырмасы болот? Эми биздин жанагындай двухступенчатый тарифный саясат, биздики 700 киловатт деген
бул среднесрочный тарифный политикада калды. 700 киловаттка чейин колдонгон пардарыбыз 1 сом 37 тыйындан төлөйт. Ал эми 700 киловаттан жогору 2 сом 60 тыйын түзөт. Эми ошо көбүнчөсү биз бүт аналитика кылып, жети аймагын баарыбызды эсептеп чыккандан кийин биздин мындай орточо потреблениябыз биздин бир абоненттибиздики ошо 700 киловаттка чейин болот экен да. Ошондуктан биз ошо максималдуу 700 киловатт бир үй бүлө, бир абонент бир айда 700 киловатт электр энергияны колдонсо, бүгүнкү күндө 777 сом болот. Ал эми ошо майдан баштап бул долбоор ишке ашса 959 сом түзөт. Ал эми ошо айырмасы акчалай бир үй бүлө, бир абонент 183 сомго көтөрүлөт экен да, баасы жогорулайт. Акча мындай цифра менен айтсак 183 сом болот. Сөзүбүздүн соңунда ушул биздин Кыргызстандагы электр энергиясына болгон тариф саясатына киргизилип жаткан өзгөртүүлөр боюнча сөз соңунда биздин телекөрүүчүлөргө айтар кепкегеш сөзүңүздөр болсо, Исабек Абсатарович. Шындайгында биз керектөөчүлөрдү биринчиден электр энергияны үнөмдүү колдонууга чакырабыз. Баарыңарды мына бүгүн Рамазан айында орозо кармагандарды орозоңор кабыл болсун дейбиз. Баарыңарга ден соолук, ишиңерде ийгилик каалайбыз. Рахмат. Нурбек Мухаммедов. Биз да ошо кошулабыз, ошо ийгилик каалайбыз да, ошо баарыбыз телекөрүүчүлөрдү биз ошо Рамазан айының менен куттуктайбыз, орозоңуз кабыл болсун. Эң эле биз энергетиктерден бир эле сизден суранычы ошо электр энергиянын колдонуусун ошо экономияга, анан туура колдонууга чакырып кетет элек. Рахмат, ишиңиздерге ийгилик каалайбыз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, ушуну менен актуалдуу маек көрсөтүүсүнүн кезектеги чыгарылышын аяктадык. Бүгүн биздин суроолорубузга энергетика министрлигине караштуу отун энергетикалык комплексин жөнгө салуу боюнча департаментинин жетекчисинин орун басары Далбаев Нурбек Мухамбетович, ошондой эле Кыргыз улуттук электр тармактары ишканасынын электр энергияны сатуу башкармалыгынын башчысы Орозбаев Исабек Абсатарович жооп берди. Кайрадан эфир аркылуу көрүшкөнгө чейин аман болуңуздар.